Ысык-көл аймагынын жаратылышы өзгөчө кайталангыс кооздук менен курчалган. Ал жерде албетте биринчи келген адамга Кыргызстандын бермети болгон кыштын ызгаарында да тоңбогон кереметтүү көлү, таза абасы жана асман тиреген тоо кыркалары көргөндө суктандырып, түбөлүккө эстеринде калары анык. Андан тышкары, бул өрөөн өзгөчө ден соолукту чыңоого бай ар кандай минералдык суулары жана дартка даба болчу лайлары иондоштурулган таза абасы менен дагы көпчүлүккө белгилүү. Достор, саякат программасы Кыргызстандын кооз жерлери менен сиздерди тааныштыруулантып келет. Бүгүн биздин чыгармачылык топ кереметтүү, касиеттүү Ысык-көлү менен жана ошондой эле жаратылышы, таза абасы менен кыргызстандыктарга эмес, жалпы дүйнө жүзүнө таанымал болгон Чолпон Ата шаарында коноктобуз. Тактап айтканда, ушул шаардын, ушул калаанын так ортосунда жайгашкан Көгүлтүр Ысык-көл санаторийине келип отурабыз. Саламаттыкка, дени сак жашоого багытталган атайын жайлар Ысык-көл облусунда абдан көп. Алардын ичинде өзгөчө орунда 50 жылдан ашык тарыхы бар Көгүлтүр Ысык-көл санаторийи келет. 1965 жылдан баштап бул эс алуу менен бир катарда ден соолукту чыңоого ылайыкташкан жер Союз учурунан баштап келгендерди сапаттуу тейлеп келет. Бизде 50-ге жакын түрлүү процедуралар бар. Жана көптөгөн ооруларды бир гана Кыргызстандан эмес, башка чет өлкөдөн дагы келген жарандарды дарылайбыз. Биздин кесиптештер абдан жогорку деңгээлде, дээрлик ошо 80% жогорку квалификациядагы дарыгерлер, ошондой эле дээрлик бардыгы эле саламаттык сактоонун мыкты кызматкерлери, көп жылдан бери иштеген абдан тажрыйбалуу кызматкерлер. Биздин кызматкерлер мисалы бир гана бизде эс алып жаткан эс алуучулар эмес, ушул эле биздин райондо жашап жаткан тургундар, ушул шаарыбызда жашап жаткан тургундардын баары биздин дарыгерлерге атайы дарыланганы келишет. Санаторийдин жалпы аянты 40 гектардын тегерегин түзүп, 1600 орунду бардык шарттары түзүлгөн бөлмөлөрү менен кышы жай дебей жылдын 12 айында эс алуучуларды кабыл алып келишет. Бул жерде ар кандай дем алуу, жүрөк, нерв, сөөк жана аялдарга тийиштүү ар кандай ооруларды айыктырууга толук мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистер талыкпай эмгектенип келишет. Мы сейчас идем в физкабинет. В этом году мы закупили новое оборудование, это магнитотерапия. Также мы закупили аппарат мультилор, это вот аппарат. Значит, он применяется при заболеваниях носоглотки, заболеваниях уха, горла, носа. Также у нас аппарат лимфовижин, тоже фирма Физиомед германского производства. Он служит для того, чтобы наладить кровообращение в верхних, нижних конечностях и улучшить лимфоотток из конечностей. То есть производит общее лимфообращение.
мы входим в кабинет иглорефлексотерапии. Здесь у нас работает доктор Исаева Джамаладже, доктор с большим опытом стажа работы. Помогает при очень многих заболеваниях, особенно при заболеваниях нервной системы и при заболеваниях, которые требуют иглорефлексотерапии. Одним из основных заболеваний, которые лечит наш санаторий, это заболевания легочной системы и аллергические заболевания. И в связи с этим в этом году мы открыли новую солевую шахту, которая, я думаю, будет одна из самых лучших шахт не только по республике, но, я думаю, и в Среднеазиатском округе. Пожалуйста, пройдемте. Солевую шахту мы построили в этом году. Для того, чтобы ее построить, это помещение было, как полуподвальное. И сейчас в этом помещении у нас ингаляторий. Он у нас еще в процессе разработки. Это аппарат для групповой ингаляции. Ультразвуковой аппарат, раствор соли, он подает в следующую комнату. Там сидят больные и дышат парами этой соли. Это комната групповой ингаляции. Вот, поступает пар от ультразвукового аппарата, и отдыхающие сидят, дышат парами этой соли. Очень хорошо при заболевании легочной системы, при аллергическом состоянии, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Урматтуу телекөрүүчү мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле биз ушул Көгүлтүр ысык көл санаторийиндеги эң ден соолукка пайдалуу жана сөзүнүн башында айтып өткөндөй эле келген жарандарды таң калтырып аткан туз бөлмөсүнө кирип атабыз. Чындыгында биринчи эшикти аттагандан эле мен кубанычтуу жана өзгөчө сезимге кабылып атам. Себеби биринчи бөлмөдө эле балдар үчүн атайын ылайыкталган шарттары менен чакан бөлмө. Из детской мы переходим плавно в еврозал. Вы видите, комната вся обложена солью, декор, стен, красиво оформленное помещение. Здесь отдыхающие сидят, могут сидеть, слушать музыку, читать книги и дышать этим воздухом. С вами попали в зал этнический, именно под стиль кыргызской этнической группы. Вы видите юрта, очаг, тундук. И люди здесь, сидя в креслах очень удобных, могут также дышать этим воздухом и получать лечение. Бул жерде эс алуунун бардык түрлөрү каралган. Коноктордо өзгөчө минералдаштырылган суусу бар бассейн жана башка дартка даба болгон процедуралары келгендерди кызыктырып келет. Андан тышкары албетте ашканасы дагы даамдуу тамактардын түрлөрү менен меймандардын куплуна толот. Ашпозчулар атайын улуттук, Европа жана пайдалуу менюларды түзүшүп, меймандос сылык мамилелери менен жаш караларды сапаттуу тейлеп, тазалыгы менен айырмаланат. Биздин санатория, Көгүлтүр ысык көл санаториясы жылдын 4 мезгилинде кышы жайы бүт эс алуучуларды кабыл алабыз. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Бизде эс алууга бардык шарттар түзүлгөн.
Google Трисикөлдө сапаттуу инфраструктураны түзүүнү дагы өз ордуна коюшкан. Автоунаа коюучу жайлары, дүкөн, кафелер Wi-Fi күнү-түнү кардарларды тейлөөгө багыт алган. Андан тышкары атайын 200 кишиге баардык шарттары бар конференц залы менен тийиштүү иш-чараларды өткөрүүгө дагы багытталган. Кыргызда бир жакшы сөз бар да, ооруганда ооруп калып эмиздегенче ага чейин демизде дегенчи. Мен айтат элем, ошо биздин ошо көрүүчүлөрүбүзгө, тургундарыбызга келип алдын алып, ооруп калбастан, ошо ооруп калып дары ичкенден көрө азыртан эртерээк келип, ушул жерден келип жакшынакай дарыланып кетсеңиздер, бул жакшы чоң мүмкүнчүлүктөр да. Биз колубуздан келишинче өзүбүз ар бир ай сайын жакшынакай акцияларды кылып турабыз. Кошумча мисалы путевканын ичине 5 процедура кире турган болсо, биз дагы кошумча акция менен процедураларды берип турабыз да. Ошон үчүн мен биринчиден ошо жалпы эле калкыбызга ден соолук каалайт элем. Ден соолуктун баш аты ошо профилактика. Жалпысынан Google Трисикөл санаторийи кышы жайы дебей жарандардын ден соолугун чыңоо менен жакшы эс алып кетүүгө түзүлгөн сапаттуу шарттар менен жалпыга кызматын татыктуу кылып келет. Демек, дени сак жашоого умтулгандар үчүн алардын эшиги дайыма ачык.